Урматтуу төрага, бизде парламентте бир эле нерсе калды. Эми регламентке жогору жактан добро алгандардын мыйзамы биринчи кирет, анан алар көп талкуулабай эле жарым саат талкуулап туруп өтөт дегенди жазып койсок, мына реалдуулукка эми ошол эле калды бизде. Үстүдөн добро алгандардыкы мыйзамы эми биз билип атабыз эми кандай ким макулдук берди, анан ошондон кийин ким чыгарып атканын. Биринчиден, экинчиден мындай. Мен Мирлан Жээнчороевдун таламын ачык талашкым келет. Саясатчы эгерде өзүнүн ою, мына 9%да ал автор эле анан азыр 7%га каршы чыгып атат деп атпайсыңарбы? Эгерде саясатчы өзүнүн оюн жакшы жагына өзгөртсө, эмне үчүн болбосун? Биз аны кубатташыбыз керек да. Же ошондо ушул жерде туруп алып, жок 9%га каршы күрөштүңүздөр беле. Айрым коллегаларыбыз чыгып алып, биздин дагы бир коллегабызды мындай көрдөн алып жерге чабып атасыңар. Ушул туура эмес. Саясатчы өзүнүн оюн жакшы жакка өзгөртүп, ошол пайызды төмөндөтүүнү, айрым катачылыктарын түшүнсө бул жакшы. Ким позициясын өзгөрткөн жок. 3 президенттен бери мына өткөнкү президенттин этегине намаз окугандар, азыркы президенттин этегине намаз окуп атасыңар. Атамбаевка түндүк түштүк альтернатив жолдун атын бериш керек, аны баатыр кылыш керек дегендер, аны тескерисинче эми тепкилеп атасыңар мисалы. Барыңар позицияңар тез өзгөртүп атпайсыңарбы? Бир эле Жээнчороев эмес да. Ошондуктан адам пикирин өзгөртүп, мыйзам долбоору боюнча идеяны кайра жаңыдан алып чыгып аткан болсо, биз аны колдошубуз керек, аны тепкилебегиле. Мурда 9%ды колдогон, эми 5%ды колдогонду. Кааласа 3%ды колдосун. Биз аны кубатташыбыз керек. Ошондуктан ал бир эле Мирлан Жээнчороев эмес Кыргызстанда пикирин өзгөрткөн. Мындан жаман нерселерге пикирлериңерди өзгөртүп, кошомачылыктан кошомачылыкка күн көрүп жүргөндө толтура биздин арабызда.